Казакстан эл аралык World Travel Show туристик көргөзмөсүнө катышты. Борбор жана Чыгыш Европадагы эң ири иш-чарага бүткүл дүйнөдөн 500дөн ашуун туристик багыт сунушталды. Өлкөнүн эң ири 5 туроператору катышуучуларды казак жерине саякаттоого чакырды. Маршруты построены так, чтобы люди могли посмотреть весь Казахстан, не только Астана, Алматы эле эмес, бүткүл Казакстанды көрө ала тургандай багыттарды түздүк. Табиятыбыз өтө кооз эмеспи? Алматы менен Алтайдагы тоолорубузду көргөндө кубанычта чек жок болот. Өлкөбүздүн батышына барып, чөл өңдүү жерлерде балбалдар менен төөлөрдү көрүп таң калышат. Мындай кооздукту өмүрүндө көрүшкөн эмес, Европада мындай жок. для людей, которые никогда, они этого не видели, просто в Европе этого нет. Бурабай шарын капчыгайы, Байкоңур ошондой эле жибек жолунун бою менен жан эргиткен саякаттоо, табити жогору чет өлкөлүк туристтерге сунуштар арбын. Мы презентуем такие туры, как Великий шелковый путь, который на сегодняшний день пользуется спросом. Көптөгөн туристтердин суроо талабына ээ Улуу жибек жолу сыяктуу турларды сунуштап жатабыз. Ошондой эле Алматы аймагына турларыбыз бар. Ага шарын капчыгайы, Көл Сай көлдөрү жана аймактын башка да көрүнүктүү жерлерине баруу кирет. Туристтер тарабынан кызыгуу бар. Көбү өлкөбүздүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн биринчи жолу ачып жатышат. Көптөгөн көрүнүктүү жерлерибиз тууралуу биринчи жолу угуп жатышат. А именно с туристской стороны открывают потенциал нашей страны, многие достопримечательности, они впервые узнают. Казакстандын павильонуна келе тургандар казактын бауырсагы менен курутунан ооз тийип, өз колдору менен жент жасоого мүмкүнчүлүк алышты. На стоиску Казахстану приготовили. Казакстандын стендинде таң калдыра турган десерт даярдашат. Азыр даамын таты көрөм, бирок даамын сезүү үчүн бир нече мүнөт күтүү керек. Бул жерде Польшада кездешпеген таттуулар бар. Ошондуктан ушул жерге келдим. Казакстанга барган эмесмин, бирок улуу талай элине баргым келип жүрөт. Казакстан павильонуна келгендер өлкөнүн бай маданияты менен да таанышып жатышат. Шаңкобыз, дабыл жана саз сырнайдын өзгөчө үнүн биринчи жолу угушту. Бул жобада биз World Travel Show'да казак халкынын музыкалык аспаптарын таныстырып жатырмыз. Бул саз сырнай жайында айтатын болсам, onun тарихы өтө. Бул долбоордо биз казак элинин музыкалык аспаптарын тааныштырып жатабыз. Бул саз сырнай тууралуу айта турган болсок, анын тарыхы өтө байыртадан башталат. 12-14 кылымдарда өркүндөгөн Отырар шаарында казуу иштери убагында ушул музыкалык аспап табылган экен. Ага саз сырнай аталышын берген Болот Сарыбаев агабызга 1000 мертебе рахмат. Көрсөткөнүбүзгө үлкен таң калыспен кабылдап жатыр чет элдик коноктор. Бизге сол шабыт берет. Өз елімізбен мақтанамыз. Быйыл жарым жылда Казакстанга келген польшалык туристтердин саны 27%га өскөн. Буга визасыз тартип менен эки өлкөнүн ортосунда түз аба каттамдардын пайда болушу таасир берди.